укугуңуздар үчүн күрөшөсүздөрбү? Анда ушул өзүңүздөрдүн укугуңуздар үчүн кол коюп бербейсиздерби? Адахан Мадымаровга президенттикти берсин. Калганын ол өзү жайгаштырганды билип алат. Ошол эле сөз айтат элем, башка эч нерсе жок. Мындай күчтүү саясатчы дегендердин баары эле өз тиргилигине гана иштеп аткандар да. Шайлоо комиссиялары иштей албайт. Мен мисалы көп жерде немеде катыштым, шайлоолордо. Мафия иштеп кетти. Орусияда бир айдан ашык убакыттан бери 2020 жылда боло турган Кыргызстандагы шайлоодо шайланууга жана шайлоого укугубуз бар деп коомдук кыймылга айланган чет өлкөдөгү мекендештер өз укуктарын пайдаланууга шарт түзүп берүүнү талап кылып, менин укугум бар кыймылына айланышып, жогорку кеңешке, бийликке жана шайлоо комиссиясына кайрылуу жасап кол топтоп жүрүшөт. Кол топтоонун жүрүшүндө мигранттардын укугу Мадымаровду гана ойлондурат окшойт деп пикир калтырган жарандар бул ирет өз укуктарын колдонуп, массалык түрдө чет өлкөдөгү консулдук каттоого туруп, эми чоң ишеним менен намыс, абийир келечек үчүн күрөшөөрүн белгилеп жатышат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Тамагыңыздар таамдуу болсун. 2 мүнөттүк убактыңыздарды бөлүп коесуздар. Өзүңүздөрдүн жарандык укугуңуздарды билесиздерби? Мына ошол маселеде биз азыр 2017 жылы Кыргызстандын жарандарынын Москвада шайлоого болгон укугу бузулду да. Мына ошол шайлоого болгон укугубуз бузулбаш үчүн биз өзүбүздүн укугубуз үчүн өзүбүз күрөшүшүбүз керек экен. Ал үчүн биз бийликке талап коюшубуз керек экен. Биз мына 2020 жылы келе турган шайлоодо өзүбүз тандаган адамды шайлайлы. Ал үчүн силер бизге шайлоо участоктарын ачып бергиле. Мына Москванын өзүндө 500 миңден ашык кыргыз жараны өзү каалаган участогуна барып шайлоодон өтсүн деп. Ал үчүн ал жерде шайлоого барганда кимди шайлайсыздар, ал өзүңүздөрдүн тандооңуздар. Болгону гана биз өзүбүздүн укугубуз үчүн өзүбүз күрөшүшүбүз керек экен. Бияктара бирөкөй. Ооба. Комиссия турмуз иш кылып атат. Комиссия иштей албайт. Шайлоо комиссия. Шайлоо комиссиялары иштей албайт. Мен мисалы көп жерде немеде катыштым, шайлоолордо. Мафия иштеп кетти. Даже киргизбей коюп, өздөрү топтоп койгон жерлери бар. Оңолуш керек да, жогору жактагылар. Ошон жегендер, башка кылгандар оңолуш керек. Аз мисалы мен ойлойм, өздөрүнүн айлыгы 10 миллион болушу мүмкүн, туурабы? Кетпейт ошол. Жеген, жеп каяка алып барат. Каяка алып барат. Биз 2017 жылы өзүбүздүн укугубуз үчүн күрөшкөн эмеспиз. Мындайча айтканда барып консулдук учетто турган эмеспиз. Жана ошондой эле биз жогорку кеңештен Кыргызстандын бийлигинен талап кылган эмеспиз. Орусиядагы мына 700 миңге жакын кыргыздарга шайлоо участогун ачып берди. Эми биздин мына жаштар, деги эле мына укук үчүн күрөшүп аткан жарандар биз мынтип талап кылып атабыз. Эртең 2020 жылы биз жаныбар сыяктуу укугубузду пайдаланбай калып калбайлы. Бизге адам катарында, жаран катарында шайлоо участкаларын ачып бергиле. А участкага барганда биз өзүбүз билебиз кимди шайлайбыз. Бийликте ошол үмүттөлө жок. Үмүттөн эле койгон жакшы. Кайра биз ошо чоңдорду биз багып атпайлыбы? Бизге окшогон мигранттар мына иштеп жүрөт, орустарга жаман көрүнөсүң, башка болосуң. Анан кийин эле баягы ким жаман, тиги чоңдорубуз эле жеп ичип эле жатат, башка эчтекени үмүтпөйт. Биз багып атабыз кыскасы эми аларды, биздин немебизден эле. Анан кийин ошо да эми алар жөн эле жеп ичип эле жүрөт, өзүнүн туугандарын эме кылат. Бизге окшогондор багуштар баягы бала чакаларын жалдыратып калтырасың Кыргызстанга, кимге түртөсүң, ата-энеңе же кайын журтуңа түртөсүң. Анан алар түрткү болуп эле биз биякта айла жоктун иши болуп эле жүрөбүз да. Балдарыбызды ыйлатып коебуз. Сиз азыр ушул чоңдорду бийликтегилерден өткөрүшүп кааласаңыз, кимдердин келишин каалайсыз? Жакшы адамдар келиш керек да. Атактуу адамдар барбы? Бир экөөнү атай аласыз? Сиз ишеним арткан Ишенгендер эми билбейм, мен мисалы элдик адамдардан жок, өзү Мадымаров укугуңуздар үчүн күрөшөсүздөрбү? Анда ушул өзүңүздөрдүн укугуңуздар үчүн кол коюп бербейсиздерби? көзгө көрүнүктүү Кыргызда күйө турган саясатчы. Адахан Мадымаров, Садыр Жапаров. Садыр Жапаровго эми азыркы немеде Адахан Мадымаровга президенттикти берсин. Калганын ол өзү жайгаштырганды билип алат. Ошол эле сөз айтат элем, башка эч нерсе жок. Мындай күчтүү саясатчы дегендердин баары эле өз тиргилигине гана иштеп аткандар да. Мен бир Мадымаровга гана колдойм, ишенем.
өз укугуңду өзүң шайлоого акың бар деп киргизсе, мен ошону шайлаганга кирип, анан мажбурлап киргизе турган болсо, мен шайлоого бара албайм дагы, катыша албайм дагы ошол эле. Сиз Бизде өзүңүздүн ошондой. укугуңуз үчүн күрөшөсүзбү? Күрөшөм. Биз күрөшүп жүрөбүз да. Күрөшөм мен. Анда биргеликте талап кылайлы, ушу оюңуздарды билдирип, Ошол. эме кылып туруңуздар, тууганыңызга жеткириңиздер. Мындай мигранттар үчүн күрөшкөн киши да эми бир өзү үчүн, өзүнүн бир туугандары үчүн эмес, мындай мигранттар үчүн, бардык адамдар үчүн мындай күйүп бир талабын талашып атат да биздин талабыбызды. Ошого рахмат. Ыйман Түгөлбай уулу. Рахмат. Именно ошо чекеде мигранттарга башка нерселерге бүт адахан күйүп атат азырчы. Күрөшкөн чыныгы кыргыз элинде күрөшкөн ушул да. Калгандар да чынын айтканда караңгы да.